Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги Россияга ишке орношуу максатында бара жаткан кыргызстандыктарга чек арадан кирүү эрежелерин эскертти. Министрлик Россиянын чет элдик жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү жана Россиядагы мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндөгү мыйзамдары күчүнө киргендигин маалымдайт. Ага ылайык Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына кирген күндөн тартып 30 календардык күндүн ичинде бир жолу манжа изин мамлекеттик каттоодон жана сүрөткө түшүүдөн өтүүгө милдеттүү. Ошондой эле Россияга барганда 30 күн аралыгында баңгизат же дарыгердин көрсөтмөсү жок психотроптук каражаттарды колдонбойбу, жугуштуу жана ВИЧтен улам пайда болуучу оорулар бар же жок экенин аныктоо үчүн медициналык кароодон өтүшү керек. Мындан сырткары медициналык документтердин мөөнөтү аяктагандан кийин 30 күндүн аралыгында Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмүнө жаңыртылган медициналык документтерди көрсөтүп туруусу зарыл. Эгерде кыргызстандыктар бул талаптарды аткарбаса, алардын Россиянын аймагында жүрүү мөөнөтү кыскарат. Буга байланыштуу Ички иштер министрлиги Россияга бара жаткан мекендештерге жогоруда аталган федералдык мыйзам менен таанышууну жана жаңы талаптарды сактоону эскертет.